Салам достор, урматтуу көрүүчүлөр, ардактуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Биз азыр Москва шаары профсоюзная 56 дарегинде турабыз. Ушул жерде биздин Ихсан компаниябыздын Москвадагы филиалыбыз жайгашкан. Азыр сиздерге ошол филиалды көрсөтүп берели. Кайсыл жерде жайгашкан, кандай тартипте иштейт, канчадан канчага чейин иштейт, кантип келсеңиздер болот. Толук маалыматты ушул видеодо көрсөтөбүз. Мен турган жер мынакей профсоюзная 56, метро станция, метро Новая Черемушки. Бул жакта оң жакта турган здание, бул дагы Черемушки деген торговый центр. Ушул зданиянын оң капталынан барсаңыздар, оң жак бетинен аркы жагынан мындайынан барсаңыздар, метродон чыгып эле барганда деловой бизнес-центр Cherry Tower деген бар. Ошол Cherry Tower'дын биринчи кабатына кирип туруп эле Ихсанга десеңиздер 17-чи кабатка сиздерди чыгарат. 17-чи кабаттын 29-чу кабинетинде биздин офис жайгашкан. Ошол жакка келип толук маалымат алып, Ихсан менен келишим түзүп, өзүңүздүн кыялданып жүргөн үйүңүзгө ээ болсоңуз болот. Жүрүңүздөр, биз сиздерге эми офисти көрсөтүп берели. Ошо профсоюзная 56 көчөсү менен Гарибальди көчөсүнүн кесилишиндеги жайгашкан деловой центр Cherry Tower'дын 17-чи кабатынан көтөрүлүп барабыз. Биз менен болуңуздар. Эшик аябай суук болуп атат, андыктан бат-батан кирип кетели. Достор, бирок бул жакка офиске келердин астында сиздерге бир нерсени айта кетели. Сөзсүз түрдө мондой пропускнойлор менен киресиздер. Кана мындай пропускнойлор менен кириш керек болот. Бирок ал үчүн сиздер пропуск алыш үчүн заранее биздин офистин номерлерине байланышып, анан ошол номерлерге чалып, атыңыздарды бул жака регистрация кылып коюп, анан келсеңиздер сиздерге мындай жакшынакай пропусктарды берет. Гостевой пропуск. Бул жака келип киргенден кийин бул жерде охраналар отурат, ошолорго барып, паспортуңуздар менен көрсөтүп, анан пропусктарды алып 17-чи кабатка көтөрүлөсүздөр. Келгенден кийин эле эки жакка тең вход бар, эки жактан тең кирсеңиздер болот. Сол жагынан да оң тарабынан да кирип, лифттерге келгенден кийин 17-чи этажга көтөрүлөбүз. Мынакей кеттик. Мынакей 17-чи этажга да келдик. 17-чи этаж. Лифттен чыккандан эле оң тарабынан мынакей Ихсан деп көрсөтүлүп турат. Бул жакка киребиз. Киргенден кийин эле жана жогоруда айткандай эле оң жактан, сол жактан да кетсек болот экен. Сол оң жактан келсеңиздер, оң жактан да указательдер турат. Сол жактан чыккандан кийин түз эле өтөбүз. Түз мынакей ушул Ихсан көрсөтүп турат, ушул стрелкалар менен келе беребиз. Эми оңго көрсөтүп турат, бул жакка басабыз. Ар бир эшикте офистин номерлери жазылган. Биздики мынакей 29-чу офис. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Без выходных иштейбиз. Офиске келгенден кийин эле бул жакка келиңиздер. Сиздердин мынакей биздин офис менеджерлери тосуп алат. Бул жерден тосуп алып, ушундай китепчеге каттап, регистрация кылып, анан сиздерди консультационный залга мынакей Ихсан Москва филиалынын жетекчиси Орузбек Токтогөкчүнүн кабинетинде жанында отурабыз. Азыр сиздер ошол Орузбек Токтогөкчү менен болгон маекти толугу көрөсүздөр. Бул жакта кандай иш аткарылып атат, эмне иштер аткарылып атат, эң башкы миссиялар тууралуу да сөз кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Иштеп атасыздар? Акырын иштеп атабыз. Өзүңүз кандай турасыз? Баягы суук экен аябай. Када көндүңүз? Июль айынын, ошо 2021 июль айынын аягынан бери бул жердебиз. Ошо көнүп деле калдык. Уже 6 ай болуп калды. 6 айдан бери Москванын жайноо ысысынан дагы, кышкы суугунан дагы көнүп
апрель акырында иш алып барып келе жатабыз. Бул жактан негизи эле иштеп баштаганына канча болду? Москвада жана канча кишиге уже үй алып бергенге жетиштиңиздер? Негизи мен Москвага келгенге чейин эле чечим кабыл алынган болчу. Ошо Москва шаарында, ошо негизи эле Россиядан Москва шаарында биринчи, андан кийин Санкт-Петербург шаарында деп ошо эки чоң шаарда филиалдар ачылган болчу. Эң биринчи 2021 жылдын апрель айында ачылган эле. Анан ортодо келип бул жердеги персоналдан келип обучениясы бар болчу, аларды окутуш керек болчу. Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп ошо биздин жетекчилик чечим кабыл алынган. Ошонун чечимине карата биз бияка келип июлдун 23-үндө келген болчу. Ошондон бери келип иштеп келатабыз. 240 бир контрактыбыз болду бул жерде азыркы күндө. Автоунаа жана турак жай катары 15 кишиге үй алдык. Биздин кардарлар Москвадан туруп бул жерден катталып, анан соң Кыргызстанга барып, Кыргызстандан ошо 15ге жакын киши үй алып калды. Андан тышкары автоунаалар дагы бар. И биз Россиядан дагы бир гана Кыргызстандан автоунаа эмес, Россиядан дагы автоунаа алалы деп чечим кабыл алганбыз. Бул жерден дагы азыркы күндө 7 машина алып бердик. Демек бул жактан унаа алса болот, бирок үй алса болбойт экен да. Кыргызстандан. Унаа алса болот бул жерден, кандай Кыргызстандан дагы, бул жерден дагы. Бирок турак жайды бир гана Кыргызстандан болот азыр учурда. Анан дагы ушул бул жакта үйдөн, автоунаадан сырткары дагы кандай жумуштарды аткарасыздар? Кандай жардам көрсөтөсүздөр? Кандай суроолор менен келет көпчүлүгү? Эми башка жерде жүрөбүз да. Айткандачы Москва шаары негизи эле алсак 1 миллиондон ашуун кыргыз жараны бар бул жерде. Алардын ар кандай көйгөйлөр менен келишет. Бул жерден келип көп эле эң чоң маселе бул албетте турак жай. Бул жерден кандай үй алсак болот, ошондой шарттар бар турбайбы? Россияда негизи исламский принцип финансирования деген маселе жок да бул жердечи. Анан сиздер ушундай пайызсыз 10 жылга бөлүп берет экенсиздер, сиздерден ушундай үй алсак болобу деп биздин жарандар келет. Ошондой эле бул эң эле биринчи чоң маселе, көйгөйлүү маселе. Экинчиси болсо ар кандай проблемалар болуп калып атат. Ортодон бул жерден 3 административный штраф алышат, андан келип аларда Кыргызстанга депортация болуп кетип атат. Тилекке каршы биздин бул жерде курьер болуп иштеген балдар в основном билип кылганы бар, албетте билбей кылганы дагы бар. Ар кандай баңгизат менен кармалып калып атат, ошондо курьер болуп ошо түрмөгө кесилип кеткенге чейин кетип калып атат. Ошондой маселелер болгондо келип кандай жардам берсек болот деген эмеси көйгөй бар эле бул жерде. Биздин Москвада 1 миллиондон ашык кыргыз бар дейли. Ортодо бул жерде посольство бар. Ал жерде ар кандай маселе менен келе беришет да, кыргыз жарандары келип, бирок ал жерден келип жооп деле ала албай калышат. 2 күн очередь күтөт, болбосо кичинекей эле бир маселе менен келген бар, чоң маселе менен келгендер бар. Ошого карата кандай жардам берсек болот, эмне кылсак болот деп бул жерден кыргыз диаспора кеңеши бар. Анткени Совет кыргызской диаспора деп алар бул жерде юридикалык каттоодон өтүп, ошо негизи эле Россия Федерациясында кыргызстандыктардын ошо кандай бир көйгөйлөрүн чечишет. Мисалы, бул жерде иштеп жүрүп, көп жылдан бери бул жерде жүрүп, тилекке каршы ар кандай себептен биздин өтүп кеткен жарандарыбыз да болот. Ошолордун маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жеткизүү боюнча кандайдыр бир жардамдар кылсак болот деп бул жерден негизи буга чейин өкмөт акча бөлүп берчү, бирок ал көп нерсеге эле жетчүмес экен. Азыр бир 70 000 рубльдай бөлүп берилет өкмөт тарабынан. Офисибиз ошо биз Ихсан дегенден кийин ихсанчылык деп ушундай бизге жардам берет экен деп, бул бир гана турак жай маселеси эмес, андан тышкары ушундай өздөрүнүн жеке бир проблемалар болуп калат, ошол боюнча да келет. Биз ошо кыргыз диаспора кеңеши менен чогуу колубуздан келген жардамыбызды кылып келе жатабыз. Ихсан тууралуу негизи эле көп айттык. Буга чейинки видеолордо да айтып келатабыз. Ихсанын Москва филиалы эмне жумуштарды аткарат, биз баарын көрдү. Буюрса ал роликтерден да көрсөттүк. Кандай офис кайсыл жакта жайгашкан, эмне жумуштарды кылат. Анан жогоруда айтып өткөндөй эле өзүңүз ошо кыргыз диаспорасы дедиңиз. Мүмкүн ошол жакта да чагылдырып көрсөтүп койсок болобу деген суроо. Себеби азыр сиз өзүңүз айткандай 1 миллион кыргыз, кээ бирөөлөр билиши мүмкүн. Сиз айткан нерсени кээ бирөөлөр көпчүлүгүбүз мен оюмча билбейт го деп атам да. Себеби кайсы жактан кеңеш алам, эмне кылам. Бүгүнкү күндө азыр бир проблема сол каяка чечишин билбей, барышын билбей отуруп калса, бул видеону көрүп калса, балким
себепчи болуп калабызбы? Ушундай жол бар экен деп мага дагы көрсөтүп койсок кандай болот? Албетте, ошо чогуу эле барып, азыр ал жердин жетекчиси бар, Кубанычбек Осмонбеков. А менен дагы бир кезип, бул офистен чыгып эле, ал жерде ошо метро Таганский деген метро бар. Ошол метронун жанында жайгашкан. Аяка чогуу барып келсек болот. Болот. Албетте. Анда достор, бул видеону өткөрүп жиберсең көрүп туралы. Аягына чейин азыр биз ошол кыргыз диаспорасынын офисине барабыз. Метро кайсы дедиңиз? Таганский. Таганский метрого барып, ошол жерден көрсөтөбүз. Ал жерден дагы силерге кандай кылсаңыздар болот, кантип силер айтып бересиз. Кеттик анда. Азыр өйдө чыгып 3-этажга чыгабыз. 3-этажга чыксак, бизде аякта азыр Кубанычбек мырза тосуп алат, жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Менин атым Кубанычбек, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Менин атым Азиз. Да. Иксан компаниясында кызмат кылабыз. Ушул видеолорду тапып жүргөм, Иксан тууралуучу. Анан Иксанга барсак, жетекчиси айтып калды, Москва филиалыбыз жетекчиси. Ушундай диаспора менен чогуу иш алып барабыз. Ушул жактан дагы сурап, кандай иш алып барат, эмне иш алып барат, кыргыздар келип кандай жардам сурайт, көбүнчө кандай иштерди карайсыздар, ошол тууралуу да маалымат кылып болду дейбиз. Себеби биздин каналда азыр 40 миңге жакын көрүүчү бар. Анан Москвадан көргөндөр көп, сурагандар көп. Мүмкүн биздин видеодон кийин аларга дагы бир ушул жактын пайдасы тийип калат. Да, албетте тиет сөз. Биринчиден биздин офис болсо, негизи Кыргыз диаспора кеңеши түзүлгөнү көп эле болгон. Мен экинчи төрагамын. Мага чейин ушул коомду экспосол жетектеп келген, 4 жыл жетектеп, анан кийин 2021-жылы март айында мени жаңы төрага кылып шайлап алды. Анан баягы жаштыкка салып бир сыйра жакшы пландар менен баштап, анан бара-бара баягы көч түзүлөт деген кыргыздарда улуу сөз бар. Ошо көч түзүлсүн деп анан кийин өнөктөр пайда боло баштады. Анан кийин бүгүнкү күндө эң ошол Кыргыз диаспора кеңешинин эң биринчи өнөгү десем жаңылышпайм, бул ошо Иксан компаниясы. Себептеген Москва жергесинен биз офис ачыш керек болуп калды, кеңсе. Кеңсенин биринчи максаты болсо ошо кыргыз мекендештерге жардам берип, юридикалык суроолор боюнча. Себептеген элементарно бүгүн мисалы үчүн бир эле пример. Жаңы ролик чыгарды, Кыргызстанга кантип жөнөтүш керек мисалы үчүн. Кичинекей нариса төрөлгөндөн кийин көп мекендештер кайсы жерден вкладыш алыш керек, кантип СПР алыш керек, кантип госпоштаны төлөш керек, кандай оформлять керек, маалымат жок. Паспортун жөнөтүп алса, каяка барышты, эмне кылышты билбейт мисалы үчүн. Көчөдөн ГАИ туура эмес штраф жазып койсо, ошону кантип төлөп, кантип оспаривать атыш керек билбейт. Ошо баягы орустарда сөз бар: незнание законов не освобождает от ответственности деп. Ошолекей биздин кеңседе бул жерде азыр 2 юрист, 3 консультант отурат. Бирөөсү дайыма выездде, соттун отурумдарында чечимде септеген Баш Айга Россия Федерациясында 1 миллион болсо, анын 700 миң кыргыз эле Москва жергесинде. Демек эң чоң диаспорада. Канчалык киши көп болсо, ошончолук проблема да көп. Анан ошол Иксан компаниясы менен биргеликте ушул офисти ачтык. Октябрь айында аштык. Октябрдан баштап мына күнүнө жок дегенде 20дан ашылып кайрылып, жок дегенде 20 киши кайрылат. Демек 20 киши келип туруп өзүнүн көйгөйүн чечип кетип атат. 100% деп айтуу кыйын, бирок 95-97%ке ошол вопростор чечилип, өзлөрүнүн берген суроосуна жооп алып кетип атат. Бул жерде автоматтык системада биз ошол тиги списоктарын түзүп атабыз, кандай кайрылуу боюнча, ар кандай суроо боюнча. Эми адам баласында суроолор азыр мисалы үчүн көбүнчө элчиликтен право алат деп койду, жарыялап койду, бирок механизмы жок. А механизмди кантип алат, кайдан алат, биринчи кандай этап болуш керек? Жөн эле ортоп правону бер десе элчилик бербейт да. Анын үчүн туура документтерин топтоп туруп алып барыш керек. Ошол документтердин бир эле жана справкасы 036 деген справка бар. Ошол справканы алыш үчүн эле 8 печать керек. Ал 8 печатти кайсы жерден коюлуп атат, кайсы адреске барат. Андан тышкары 29-декабрдан баштап миграцияга өзгөртүү кирди, законопроект өзгөртүүдө. Ар бир жаран азыр сөзсүз медсправканы тапшырып, медсправка менен Россия территориясында мына мен оорукчан эмесмин, мен туберкулез болуп оорубайм, ВИЧ инфекциясы менен оорубайм, мен ден соолугум чың деп туруп, бияка орустарга далилдеш керек. Аны каяка көрсөтүш керек?
элдерде вопрос да, так далее. Анын баарын ошо ответтин жоопторун биздин мына консультанттар жооп берип атат. Андан тышкары дактилоскопия кылып койду сөзсүз түрдө. Эгерде дактилоскопия отпечатка болбосо, анда регистрацияңарды узарта албайсыңар деген да закон киргизип койду. Аны кайдан билишет? Болбой эле ошол бизге бир кеңсе керек болчу. Ошо кеңсени мына Ихсан компаниясы каржылап берип ачып берди. Ошого чоң рахмат айтабыз. Ихсанды кылды мындайча айтканда. Анан кийин ошол Кудайга жага турган ишти Кудай буйруса ошо компания менен диаспора биргеликте алып баратабыз. Жакшы экен. Аябай сонун түшүндүрүп баарын так айтып бердиңиз. Баары жакшы экен. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан бул диаспорада ачылып иштеп атасыздар. Эң мындай орчундуу маселе, кандай маселелер болот бул жерде? Чейин көйгөйлүү кандай мындай эң чоң маселе барбы ушундай бир чечилип? Биз ачылгандан кийин ушул маселе чечилип баштады, жолго түшө баштады депчи. Жаман айтпай жакшы жок деген сөз бар да. Көйгөй толтура. Мигранттардын көйгөйү. Мисалы үчүн ата-энеси келип чалып, балам түрмөдө отуруп калды деп ыйлайт. Анан кийин азыр кыргыздардын арасында болуп аткан эң чоң көйгөй бул жумушка орношкондо жана курьер деген жумуш бар. Эми жөнөкөй жанагы Delivery, Яндекс, Еда тасып жүргөн курьерлер эмес, алар жана Бангизат ташыган курьерлер. Ошо менен дагы мекендештер өтө көп азыр ошол акыбалга туш келип калып атат. Кенеде акчага кызыгып, болбосо бир курьер доставкасына ашып кетсе 800 ушундай эле рубль алат и так далее. Зато өмүрү кыйылат да, өмүр бою и так далее. Аны болсо жанагы жумуштуу жана телеграм каналдар бар экен. Биз ошо тиги МВДга официалдуу түрдө жазганбыз ошо телеграм каналдарды жапкыла деп. Кээ бирөө жабылды, кээ бирөө иштеп атат, кайра эле жаңы там хорошая заработная плата десе эле ошого кызыгып, курьерлер менен тиги кураторлор менен эч ким сүйлөшүп телефондор эле байланышып жазышып эле. Бул жерден товарды аласың, бияка жеткизип, бияка коюп коесуң, сүрөтүн жөнөтөсүң деп эле ошентип көп мекендештер ошол тараптан дагы окуялар аябай көбөйүп кетти. Эми ал көйгөй боюнча МВД менен иштеп атабыз, элчилик менен иштеп атабыз, маалыматты өзүбүз да берип атабыз. Эми Кудай буйруса басаңдап калгандай көрүнүп атат. Эми бул да чоң жумуш. Экинчи чоң көйгөй бул жүк 200. Груз 200. Груз 200 болсо дагы чоң көйгөй да. Мисалы үчүн жок дегенде биякта диаспора чоң. Айына бер жагы дегенде эле бир 150 сөөк кетет Кыргызстанга. Аны болсо ошо сөөктүн документтерин турлап, септеген көп мекендештердин ошо тууганы кайтыш болгондо кайсыл жерден свидетельство о смерти алгышты билбейт, кайсыл жерден барыш керек, кандай документтерди толтуруш керек, аны да билбейт. Аны да ошо Кыргыз диаспора кеңеши өзүбүздүн координаторлору бар, ошол жагын алып бара тургандай. Кудайга шүгүр, азырда мамлекет 70 000 рубль бөлүп берип калды. Ошо менен да көп авиа жабылып кетип атат. Буга чейин болсо ошол тыйындын баарын жамаат өзүбүз чөнтөгүбүздөн чыгарып сөөктөрдү алып барып турчу элек. Андан тышкары мына аэропортто да көп кечээ бар, көргөн жоксузарбы? Көп көйгөйлөр болуп атат. Мекендештерибиз ушу аэропортто кармалып калып, 2-3 күн ушул жакта жатып калып, механизм болсо мындай кара тизмеге кирип калат мекендешибиз, аны билбейт. Билбейт дагы, учуп келет дагы, анан бияктан аэропорттон пограничниктер карап, сиз кара тизмеде экенсиз, сизди киргизбейбиз деп туруп помещение жаткызат. Анан кайра мекенге учуруш керек да. Мекенге учуруш үчүн неме кылат тиги? Ошо кайсы авиакомпания менен учуп кетсе, ошо менен кайра учуп кетет. Ал авиакомпаниянын орну жок, мисалы үчүн. Бир жумага уже орун толтура, бош орун жок учуруп эч кимге. Анан ал бечара ошо тиги немеде жатып калат, аэропортто өзүнчө комнатасы бар. Анан кийин эми жүдөй кыйналат. Ошону мисалы үчүн билет мисалы үчүн алып бере коебуз, мисалы үчүн диаспора өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып кетип атат, Ихсан жардам берет, мисалы үчүн. Алып бере коюп учурабыз. Ошондой учурлар да көп. Анын баары эле мисалы үчүн элчиликтин жумушу дагы толтура. Аяка барсаң дайыма очередь өздөрүнүн алар баягы элчилик өзүнөн өзү эле баягы выдача документов орган болуп калды, документтер эле берген. Андан тышкары толтура жумуштар боюнча ошо диаспорага кайрылат. Ошо диаспора өзүнүн деңгээлинде иштеп атабыз. Өткөндө мына Ихсан менен чогуу казак туугандарга жардам бердик. Алар болсо аэропортто калып, түнөп калып, баягы үй тааныштары барлар кетип калат. 30-дай 40-дай казак ошо аэропортто калып калган экен. Тамак алалы десек, акчасы жок, себептеген жана картасын бүтүп бардыңыз, блокировка кылып, Казакстан блокировать этип алган.
Ошонун дегенде ошо кыргыз жааматы чогулуп туруп, Ихсан өкүлдөрү менен бара калдык. Аяк барып ошо тиги өзүбүз сууп алып, плов жасатып алып барып бир жашнакай жест кылып койдук, алар дагы ыраазы болуп калышты мисалы үчүн. Анан кийин ошо диаспоранын жумушу толтура. Андан тышкары бул только юридикалык жагын нерселерге айтып бердим. Андан тышкары бизде маданият тармагы бар, спорт тармагы бар, билим тармагы бар, координациялар толтура. Диаспора чоң кээде мен тамашалап айтып коем, бияк 8-чи область, Кыргызстан 8-чи областта 700 миң кыргыз бар мисалы үчүн. Анан кийин ошол тиги мен тамашаласам, тамашалана колдоп башлары тамашалап коет, да целый губернатор турбайсың дегендей болчу. Урматтуу бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, мынакей жогоруда айттыңыздар, проблемалар аябай көп. Кээ бир көйгөйлөр улам кичине акча бир аз көбүрөөк табам деп көп чоң көйгөйгө түшүп калатыптыр. Урматтуу ата-энелер, урматтуу бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, андан алыс болуңуздар, сак болуңуздар. Балдарыңыздар, бул жакта иштеп жүргөн кыздарыңыздар дагы чалып акча салган мындай тигидей берсе, кичине болсо дагы аякта иштеп атат, эмне жумуш аткарып атат, ошол жөнүндө да сурап, алып акалын сурап туруңуздар. Себеби 700 миң кыргыз, анан общий бул жак Россия боюнча 1 миллион кыргыз, проблема аябай көп. Жеринен чечишкенге аракет кылышат, бирок кал сиздер дагы проблемага кабылбаганга аракет кылыңыздар. Проблема болуп калса, келсеңиздер жардам беребиз, жардам беребиз. Албетте жардам беребиз. Ошол эми жана айттык, көбүнчөсү келе албай калышы мүмкүн, Москвада биз жүрөбүз 2-3 күндөн бери бир четинен барыш 1,5-2 саатка чейин убакыт алып кетет экен. Бул жакка келе албагандар болуп калса, байланыш номерлери, байланыш номерлери мына бул жерде жазылып турат. Вот ошондо көрсөтүп койсоңуздар болот, мисалы үчүн. Ушул байланыш номерлери WhatsApp'тагы иштейт, анан кийин тиги городской номер дагы иштейт. Инстаграмда дагы кыргыз диаспорасы деп издесек. Ооба, Инстаграмда да ушул QR код менен кирсе эле, Кудай буйруса, азыр сайтыбызды иштете элекпиз. Сайтта дагы азыр ошол бир специалисттерди сүйлөшүп атабыз, ошо ыгына келип туруп ана сайтта баштаса болот ошо. Ошо сайтты ачып койсоңуздар, сайт ошо телефон менен кирип, проблемаларын көйгөйлөрүн жазып, мобильный болмок экен. Анан мисалы үчүн биздин уюм Кыргыз диаспора кеңеши бул межрегиональный уюм да, мисалы үчүн жалгыз эле Москва эмес, Московская область, анан дагы бир нече областьта камтыган область. Азыр болсо Алтайда, Горный Алтайда, Оренбургда, Тулада, Калугада ошол жерден дагы өкүлчүлүктү ачабыз деп ушу ниеттенип атабыз жакынкы бир 2-3 айда. Вот. Анан кийин бизде болсо ошол Кыргыз диаспора кеңеши мамлекеттик орган эмес, бюджеттен эч кандай тыйын бөлүнбөйт. Анан баягы көп мекендештер бизди ошо элчиликтин бөлүгү деп ойлойт да. Бир кандай подразделение жок. Биз коомдук уюмбуз. Анан ошо коомдук уюм болсо, ошо биз өзүбүздүн ошо өнөктөрүбүз бар, мына главный өнөгүбүз бияк Ихсан компаниясы. Ошо Ихсан компаниянын каржылоосу менен ушул офис жашнакай Кудай буйруса иштеп атат. Мына меморандум ачылышына түзгөнбүз. Жакынкы ушул 2 жылда Кудай буйруса биз өзү башына суранган 6 айда суранганбыз. Анан кийин жок деп ушул Ихсан компаниясы өзү кайрылып, жок силер иштей бергиңиздер, жакынкы 2 жылга ошо өнөктөшүбүздү уланта берели, андан өрчө берели деп ошондой бир ойго келдик. Кудай буйруса ошол Ихсан компаниясына чоң ыраазычылык, жалпы Кыргыз диаспора кеңешинин атынан себептеген бул Кудайга жаккан ишти кылып атабыз. Жалгыз эч ким беремес деп коет. Жалгыз элдик кыла албайт элек мындай сөз. Ушундай Ихсан өкүлдөр, кыргыз мекендештер болгон үчүн ушундай ишке ашып атат. Анан бул дагы баягы предел эмес, дагы Кудай буйруса Кыргыз диаспора кеңешинде өзүнүн деңгээлинде кыргыз жааматына, кыргыз элине чоң пайдабызды тийгизебиз. Азыр вот жанагы таксисттер жааматында көп мекендештер иштейт, 80% таксисттер Москва жергесинде кыргыздар. Анан кийин алар бул 2 штраф алып калса эле кара тизмеге кирип калып атат да. Ошону ошо законопроектти өзгөртүүгө биз өзүбүздүн деңгээлге дагы петиция чогултуп туруп азыр кат жолдодук. Ошол катты дагы ишке ашырылып калса, анда вот именно ПДДдан кеткен штрафтарды жокко чыгарып, көп кыргыздын соопчулугун алабыз деген ойдомун. Кудай буйруса. 2 жылга келишим түзүпсүздөр. Дагы алдыда кандай пландарда ишке ашырайын деп атасыздар? Чогуу биргеликте Ихсан Кыргыз диаспорасы.
Дагы алдыда баягы күнү өзүңүздөр билгендей эле Кремлевский дворецте бир мероприятие болду, Дружба народов Центральной Азии деп. Аяка да биз катышып келип, аяктан да Кубанычбек мырза менен да сүйлөшүп калдык элек. Бул эми биз компаниябыз негизи эле садака жария деп элдерге жардам берели, бир гана турак чай маселесин чечүү эмес, бул андан тышкары дагы бул Кыргызстан жарандары бул жерде ар кандай өзүңүздөр азыр угуп кеткендей эле ар кандай маселелер болуп атат. Бул 2 жылга деп башында ошо Кубанычбек мырза айтмакчы бир 6 айга деп эметат эле. Анан биз жок 6 ай кылбайлы деп 2 жылдык деген срокту деле ал меморандум түзүп атканда ошака срокту жазышыбыз керек болчу, ошондон эле 2 жыл деди. Эми ниетибизде бул бир гана 2 жыл эмес. 2 жыл эми көздү ачып жумганча эле өтүп кетет. Андан тышкары дагы буюрса андан ары түбөлү көп дегендей кылалы. Ортодо баягы ошо Кремлевский дворецте болгон концерт аяктан да сүйлөшө кеттик элек. Бул жерде 3 киши, биз 3 кишинин ошо айлык зарплатасын төлөп берип атабыз. Эми бул офистин арендасынан тышкары. Ошону 3 киши эмес, балким 4 киши кылсакпы деген бир сунуштар болгон эле. Аны дагы буюрса жакын арада чечип беребиз. Бул эми эгер бул биздин жарандарга пайдасы тийип аткан бир мекеме болгондон кийин ошондон жетишпей атса, анткени ортодо күнүндө судебный слушаниялар болуп атат, жана зарплатасын бербей калган компаниялар бар, ортодо жана баңгизат менен кармалып калган балдар бар, эми тилекке каршы болуп атат ошолор. Ошо менен сот болуп атат. Сотко эми соттун чечими кандай болот, эмне болот деп биздин бул жерде биз адвокатыбыз ар дайым тышта жүрөт, ошо миисте болуп калып атат. Бул жерден жетишпей калып атат, анткени Кубанычбек мырза айткандай эле күнүнө жок дегенде бир 20 киши келип атат, анан ага 2 сотрудник жетишпей калат. Ошондуктан муну бир 2 эмес, 4-5 балким андан да көбүрөөк кылабыз. Бул бир гана Москвасы эмес, азыр Алтай жергесинде, Тулада ошакта ачыла турган офистерге дагы биз колубуздан келген ошо салымдарды кылып беребиз деген ниеттебиз азыр. Абдан жакшы экен. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, алда пландарга дагы ийгилик каалайбыз. Анан бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында дагы колунда бар берешен, жакшылык кылам деген инсандар болсо, мынакей сөзсүз түрдө келсеңиздер болот экен, жардамга муктаж. Бул жерде дагы сиздер муктаж болсоңуздар, бул жерде дагы офис кеңейип, сотрудниктер чоңоюп, башка жактарга дагы ачылып, кыргыздарга жумушту батыраак, жардамды батыраак бергенге аракет кылыш үчүн дагы кичине болсо да колдоо керек экен. Жакшы сөздөр керек экен. Бир кошумча. Баягы диаспора кеңешинин төрагасы катары баягы элдин көйгөйүн мен жакшы билем да. Ана вот биринчиден бул Иксан компаниясы Москвага келиши, бул ошо Кыргыз диаспора кеңешинин бир чоң көйгөйүн чечти десем да жаңылышпайм да, себеп деген 99% биздин мекендесе Россия Федерациясына келген себеп Кыргызстандан турак жайлуу болгусу келет, үйлүү болгусу келет. Анан кийин ошо Иксан компаниясы өзү Москвага келиши менен эле Кыргыз диаспора кеңешине бир чоң пайдасын, жардамын тийгизди. Баягы мен элдин жааматтын, диаспора кеңешинин жалпы жааматтын атынан айтып аткан сөз да булчу. Себеп деген 100% эч ким акча төлөй албайт тилекке каршы. Мисалы үчүн андан тышкары баягы курулуп аткан үйлөрдү дагы бияктан ошо тууганына салабы, бияктан же коротуп коет, же ошентип дагы көп казустар болгондо, ал компания болсо бияка келди, жашынакай өзүнүн условияларын берип туруп 10 жылга чейин рассрочкага бергени ошо кыргыз мекендестерге пайдасы тийгизгени. То есть бул компания биз менен келишим түзбөй туруп биринчи күндөн баштап кыргыз элине жалпы жаамат. Ошон үчүн башында дагы ошо бир сыйра силердин компанияны көрүп аябай чоң ыраазы болдук. Ушундай чоң жумушту бияка алып келип кыргыз мекендестерге өзүңөрдүн үйлүү болсун деген уже намерениең бар. Бул абдан чоң иш. Кудай буйрса Кыргыз диаспора кеңеши бул жагынан дагы баягы рекомендациябызды сөзсүз дайыма айтып жүрөбүз. Туура келген жерден ошо компанияга дагы ийгилик, өнүк бар болгула, индилер силерге да бар болгула, аманчылык, эл кызматына жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Расыл.